Салам достор, Медиада фейк көзөмөл. Сиздер менен мен Нурзинат Курманбаева. Бул чыгарылышта бир адам тууралуу толук кандуу маалыматты ачык булактардын жардамы менен табууну көрсөтөм. Мисалы, мага бир мырза байланышка чыкты дейли. Мен ал тууралуу эч кандай маалыматым жок. Мага керектүү маалыматты ал адам менен байланыш түзбөй эле билгим келет. Бирок кантип? Бул эң жөнөкөй. Сизге ал адамдын толук аты жөнү гана керек болот. Алгач ал адамдын туулган жери жана жылы кызык болот. Себеби жаш өзгөчөлүк маселеси көптөрдү кызыктырат. Кайсыл жерде, кайсыл жылы туулганын биз салык чекит KG сайт аркылуу биле алабыз. Ал жерге аты жөнүн жазып, ИНН номерин ала алабыз. ИНН номер бул ар бир адамдын өзүнө гана таандык номери болуп, 14 сандан турат. Айымдардыкы 1 менен башталса, мырзалардыкы 2 менен башталат. Андан кийинки сан туулган күнү, айы жана жылын көрө алабыз. Баса белгилей кетчү нерсе, ИНН номер бир гана жарандарда эмес, кайсыл бир ишканаларда да болот. Ал 0 саны менен башталат. Бизге жазып жаткан адамдын ИНН номеру жана ал тууралуу аз да болсо маалымат бар. Эми ал адамдын автоунаасы, компаниясы же болбосо үй бүлөсү барбы, жокпу, аны дагы алдыдагы ачык булактар менен билсек болот. Алгач портал Чекит Срез, Чекит KG'ден же болбосо Google'дан CardCheck деп издейсиз. Бул портал аркылуу унаасы бар жогун, ал унаасынын айып пулдарын биле аласыз. Жогорудагы айтылган порталдын каталог услуг бөлүмүнөн транспорт бөлүмүн тандап, ИНН номерди жазып издөөнү басасыз. Ал жерден автоунаасын бар же жок экенин көрө аласыз. Эми үй бүлөсү тууралуу маалыматты карап көрөлү. Ошол эле порталдын Семья и дети бөлүмүн тандап, 14 сандан турган ИНН номерин жазып издейсиз. Бир канча убакыттан кийин никеси барбы же жокпу, аны да биле аласыз. Бул порталдан паспорту, билими жана башка ушул сыяктуу маалыматтарды да таба аласыз. Жыйынтыгында бизге байланышка чыгып жаткан адамдын туулган жылын, жерин, унаасын жана үй бүлөсү тууралуу биле алдык. Муну сиз да биз айткан ыкмалар менен ишке ашыра аласыз. Эгер пайдасы тийсе, Медианын факт-чек командасы кубанычтабыз. Улантабыз достор, каржы пирамидалар тууралуу уктуңуз беле? Өздөрүн инвестициялык компания деп атап жүргөн иш жүзүндө каржы пирамидасын Медианын командасы таап чыкты. Бул тууралуу Улукбек Салиулу кененирээк айтып берет. Салам достор, Медиада фейк көзөмөл, сиздер мен Улукбек Салиулу. Акыркы кездерде каржы пирамидалардын жарнамаларына социалдык тармактарда көп туш болуп калдым. Алдамчыларга алданган кыргызстандык жарандар акчасын кайра кайтара албай жүргөндөр да жок эмес. Ал тургай атактуу, белгилүү адамдарда андай каржы пирамидаларды жарнамалап жүрүшөт. Мисалы, Гүлзат Мамытбек шылуундук боюнча айыпталып, шарттуу түрдө кесилген. Коңшу өлкө Казакстандагы белгилүү блогерлер Патруль сериалы аркылуу таанылган Мээржан Төрөбаев, Азизжан Сайтбаев жана Мээрхан Шерниязов. Алар Казакстанда финансы пирамидасын түзүү жана башкаруу боюнча кылмышка шектелип кармалышкан. Алар 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Ал эми Гүлжан Алтмышбаева Herm Finance Limited компаниясы өздөрүн инвестициялык компания деп атап жүргөнүн, бирок иш жүзүндө алар финансы пирамидасы экенин өзүнүн Facebook баракчасына жазган. Жада калса, ал компанияга алдангандардын аты жөндөрүн да ачыктаган. Келгиле достор, Herm Finance Limited компаниясы тууралуу ачык булактардан маалымат издеп көрөлү. Интрига кылбай сөздүн башында эле айтып коелу. Аталган компания Россия Федерациясы жана Казакстанда финансылык пирамиданын элементтери бар деп кара тизмеге кирген. Бул компания инвестициялык компания эмес.
Ал эми аталган компаниянын Кыргызстанда иш алып баруусу мыйзамсыз же мыйзамдуу деп айта албайбыз. Муну тийиштүү органдар текшерип чыгуусу зарыл, сөзсүз зарыл. Аталган компания өзүнүн партнеру катары кеңеш берген Life is Good жана эл аралык бизнес академиясын көрсөткөн. Life is Good компаниясы Орусияда да, Казакстанда да кара тизмеде. Гермес Лимитедтин расмий сайты учурда иштебейт экен. Сайтты веб архивден карасак, Россия Федерациясынын күч органдары тарабынан мыйзам бузгандыгы үчүн жабылган деген билдирүүгө туш болдук. Хермес сунушунун маңызы төмөндөгүдөй. Инвесторлор эсеп ачып, компанияга АКШ долларын же евро которушат. Жана анын ордуна пассивдүү киреше алышат. Бирок кирешени Вистадагы эсептен алышат. Виста эсеби аманат жана инвестициялык функцияларды бириктирет. Hermes мурун Life is Good бренди менен белгилүү болгон болсо, учурда Hermes деп эл арасында кеңири жайылууда. Hermesке акча салып, ал жерден киреше же пайда табуу үчүн Vista эсебин ачуу керек болот. Ал эми Vista эсебин ачуу Hermes компаниясынын өкүлүнүн көзөмөл астында гана мүмкүн. Vista эсебин болсо Hermes компаниясы өздөрү ойлоп тапкан. Бул тууралуу аталган компаниянын расмий сайтында 2014-жылы жарыяланган. Муну веб архивден көрө аласыз. Бул да болсо финансылык пирамиданын элементтеринин бири. Улантабыз достор. Буга чейин Hermestин сайтына Белиздин офшордук штатындагы каттоонун көчүрмөсү жарыяланган. Учурда сертификат жалпыга жеткиликтүү эмес, бирок Google баарын эстейт. Офшордук зонада катталган компания салыктан толук бошотулат жана финансылык туруктуулукту компанияга кепилдейт. Бул компаниядан эсеп ачып, акчасын берген жарандардын финансылык туруктуулугун эч ким кепилдебейт. Кайсыл бир компанияга акчасын берерден мурун аны бир сыйра текшерип чыгууга чакырат элек. Ал эми Hermes компаниясына өзүңүздүн каражаттарыңызды ишенип берүү же бербөө өзүңүздүн эркиңиз. Достор, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө амандыкта.